Азыр журналист болгон эч ким калган жок да. Ошон үчүн биринчи маселе калем маселеси, же интернетке кирүү маселеси, ошол жерде маалымат жазуу маселеси боюнча өтө этибар кала турган маселе бар. Биринчи урматтуу бир тууган, бул жалган айтуу. Өтө жалгандар көп болот. Мактап аткан, башка кылып аткан, башка бирөөнүн сүрөтүн коюп койгон, өзүн жакшы көрсөтүп аткан, жалган деген нерсе кадимкиде орун алып калды. Пайгамбар алейхиссалам жалганды жаман көргөн, ал эмес, жалган айткан мусулман эмес деп айткан. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Нахл сүрөсүндө айтат: "Иннама яфтарил казиба аллазина ла ю'минуна би аятиллахи ва улаика хумул казибун." Жалганды дейт, Аллахтын аяттарына ыйман келтирбей тургандар токуйт дейт. Жалганды ким токуйт, жалганды ким айтат? Аллахтын аяттарына ыйман келтирбей тургандар. Мына ушулар чыныгы жалганчылар дейт да. Демек жалган айтып аткан адам мусулманмын деп атса дагы Кудайдын аяттарына ишенбеген адамдар, ыйманы жок. Ыйман тили менен болгон дейт. Жана курсактын кулу болуп кал деген сөз бар го, ошол сыяктуу бул ыйманы мусулманы тили менен болгон адамдар, ким жалган айтып атса билгениң, ал мусулман эмес. Кара, аят менен хадис кандай окшош? Пайгамбарыбыз айтат: "Мусулман жалган айтпайт" дейт. А бирок антайын десең бүт эле афристер мусулмандар чыгып атат. Не болду? Биякта айтат мынаке. Жалган токуп аткандар, жалган айтып аткандар кимдер дейт? Булар дейт Аллахтын аяттарына ыйман келтирбегендер, мына ошолор жалган токуп айтышат дейт, урматтуу бир тууганым. Алар жалганчылар деп атат да. Демек мусулманмын деп даватка чыгып, намаз окуп, илим алып, башка кылып, китеп жаза берсе дагы жалган сүйлөп аткан болсо, анда бул адам ыйманы мандемдем жок деп айта албайбыз, бирок аны пайгамбар жок деп айтып атат. Мусулман адам жалган айтпайт дейт. Демек жалган айтса мусулман эмес, мусулманчы сыпаты жок деген сөз келип жатат. Бул жерде айтып атат: Алланын аяттарына ыйман келтирбегендер. Демек аны билип коюу, ошонун бар экенин түшүнүп коюу, бул мусулман болуп калбайт экен да. Ага ыйман келтириш керек экен. Аллахтын аяттарына ыйман келтирбегендер, мына ошол адамдар жалганды токуп айтышат дейт. Алар жалганчылар деп ошол Нахл сүрөсүнүн 105-аятында келет. Башка бир аятта Гафир сүрөсүндө: "Инналлаха ла яхди ман хува мусрифун каззаб." 28-аятында айтат: "Албетте Аллах Таала чектен чыккан өтө жалганчы адамдарга туура жол бербейт" дейт. Демек Кудайым сага хидаят бериш үчүн сен да аракет кылышың керек. Эгерде бир адам кеткен жалганчы болуп, өтө эле афирист жалганчы боло турган болсо, чектен чыккан болсо, урушканда, душмандык кылганда, башка кылганда, бул адамга Кудай Таалам туура жол бербейт, буга хидаят бербейт дейт, урматтуу бир тууганым. Демек өзүңүн хидаятка келишиңе сага жанагы жага турган нерсе нур болуш үчүн, мисалы үчүн чыныга суу куюш үчүн чыны бүтүн болуш керек го. Ошол сыяктуу сага хидаят келип, жабышыш үчүн, Кудай Таалам бериш үчүн сенде кайсы бир себептер болуш керек, сен жалган айтпашың керек. Жалганчы адамга, ошондой эле чектен чыккан адамга Кудай Таалам эмне хидаят бербейт. Инналлаха ла яхди. Албетте Аллах Таала хидаят бербейт мен хуа мусрифун каззаб, чектен чыккан жалганчы адамдарга. Демек жанагы сүйлөгөн сөздөрүбүздү жалган айтканыбыз, урматтуу бир тууганым, болбойт. Кээде кээ бир адамдардын авирин төгүп, ал ушундай эле, мындай эле жалган айткандар көп болот да. Кече интернетте окуп калдым. Ленинградка барган сабак боюнча бирөө комментарий жазган экен. Силер мактай бересиңер, Чубак ажыга барып, жок Чубакка барып көрсөм, мен сабак алгам дейт. Ал жаман адам. Мен бир суроо сурасам, мени кагып силип кубала бергенден кийин, мен мисалы үчүн ага баргым келбей калган деп жооп атат. Башка бирөө айтат: "Силер ага барып пул сурап көрсөңөр, пул бербейт силерге. Андан укпай эле койгула" дейт. Мен бизнесмен эмесмин, зекет бере турган адам эмесмин. Мен болсо алышым мүмкүн, бирок бере турган жерим жок. Анан ага капа болуштун деле кереги жок. Бирок айтып аткан сөз жалган. Жалган сөз, урматтуу бир тууганым.